Саламатсыздарбы, урматтуу Факт KG маалымат порталынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн Эл Тараза программасынын көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү студиябызда ушул пневмониядан улам жакын жездесин жоготкон Бакыт Калпетов мырза конокто. Саламатсызбы? Ушул сиздин мындан бир канча күн мурда Facebook тармагында өзүңүздүн видео кайрылып жатасыңыз эле. Ушул боюнча бир кеңири токтоло кетсеңиз. Башынан эми Facebook кайрылуунун да ошол ооруканада болгон окуяны кыскача ошо бир эле үзүмүн айттым, азыр мен кеңири айтып берейин да. Чиздем суббота воскресенье ошо аркы өткөн суббота воскресенье суббота күнү ошол демигип атам депкенден поликлиникаларга барсак, жана үй бүлөлүк дарыгерлер болгондо барсак, рентген аппараттары суббота воскресенье иштебейт экен. Свердлов районунда үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бирикмесинин башчысы Памир Муратов жетектеген орган ушул 4 районда бир гана, 4 райондун ичиндеги бир гана 4 поликлиникада бир гана рентген аппарат иштейт экен. 8-чи поликлиникада ошол жерге саплата менен келип дүйшөмбү күнү түшүрдүк. Дүйшөмбү күнү эртең менен 8-де түшүрдүк. Түшкөндөн кийин өпкөсүнүн эки жагынан кагынган сезген деп диагноз коюшту. 9-чу поликлиникага кайра барганда баласын айтыптыр, концентрат алып келди. Ал аптекадан концентрат жаш бала концентрат издеп чумага чалгандан ал жок. Больницага алып жөнөдүк, Фучке машинага салып Фучке жөнөдүк. Биринчи больницага. Биринчи барат эле жана кыргыз-түрк маалыматтан айтып, кыргыз-түрк ооруканасынан кабыл алып атат деп маалыматта күндө айтып атат. Министрлик барсак, кыргыз-түрк ооруканасы эшиктери жабылган. Охранасы киргизгенге вообще уруксат бербей койгон. Неме менен кызыл лента менен тартып карантин деп жазып коюшкан. Адан нары барып Фучиктин өзүнө больницанын өзүнө бардык. Барсак, эшиге кол билип коюшкан. Ичинен ачпай такылдасаң, эч бир жооп бере турган киши жок. Ал эми жана приемный отделение деп кабыл алуу бөлүмүнүн алдына кызыл лента тагып, карантин деп жазып коюшкан. Каяка барасың, ким кан кабыл алат деген маалымат жок. Нары чуркадык, бери чуркадык, эч ким кабыл албады. Анан чыгыш 5 микрорайонунда, кичи районунда жанагы ФОКто ачылган күндүзгө дарылоо борборуна алып жөнөдүк дневной стационарга. Ал жерге келгенде катуу оорулууларды бир очередь киргизип аттылар, урушуп атып киргиздик. Киргизгенден кийин аерде болгону концентрат 4 эле экен. Ошону ар кимге ташып өтүп атыптыр. Концентратка жайгаштырышты. Капени сал деди. Аптекалардан ошо 4 аптекадан чогултуп жүрүп, берген дарыларын 4 аптекадан чогулттук. Кеп бергенде тиги кыз айтты, акыбалы оор, скорый чакыртып койдум. Бирок месте издегиле маселени деди. Ошодон чыгып алып, жанагы Facebook колдонуучуларга министрдин судан берилген маалыматтар боюнча айтылган больницалардын баарын кыдырдык. Тизмектеп берсем, Фучке кайра бардык, кыргыз-түрк ооруканасына бардык. 6-чы больницага бардык. 6-чы больницага барсаң, эшигине воротасын жаап, сыртына карантин деп жазып коюшкан. Охранасы жок деди. Анан чыгып алып, немеге бардык. 6-чы больницанын бөлүмчөсү ачылган экен. Ал Панфилов көчөсү менен Кулатов көчөсүнүн кешинде Кулатов көчөсүнө жайгашкан. Ошо больницага бардык. Барсак, алар дагы воротанын оозунда дежурный бирөөсүн отургузуп коюптур. Ушунча больницадан ошол жерде гана бир дежурный медсестра отурат. Маалымат берип атат. Жок, бизде орун жок, азыр ушундай болуп атат деп кагаз толтуруп кечирип коесуздар эми деп отурушат. Адан сырткары келгенден кийин ЧД
больницасына бардық. Лев Толстойға мен барғанда, ошо көчөдө эле чыкты. Барсак, сырткы дарбазасына жаап койгон. Вообще допуск жок. Охранасы да жооп бербейт. Кыйкырсаң эч ким жооп бербейт, ашып келе албайсың. Түзү эле кайра келет экенсиң. Келгенден кийин урология борбору ошо атайын жана өпкөсүнөн жабыркагандар үчүн анан COVID-19 деп ачылган деген угуп урология борборуна бардык. Барсаң эшигин неме менен алар дагы ичинен кулп салып коюшкан. Жок эч ким. Каккыласаң жок. Анан кийин айтты, жанагы согуш ветерандарына деп, Улат Эмекенов согуш ветерандарына деген больница бар, республикада. Йоп, ошого бардык. Ал жерде да орун жок. Анан ошол жерден кабарлашты, нейротравматологияга азыр бүгүн 11-де 60 места даярдалды, ачылды деди. 11-де дегенен журкап ал жака өттүк. Московский жолдун алдына, Улуттук госпиталдын жолдун алдына өссөк, орун жок дешти. Орун жок дегенден кийин арга жок калып, кайра скорый менен эптеп келсек болот деп, кайра ФОККо келип, скорый менен бардык. Скорый менен барсак, ошол нейротравматология барды, жандандыруу бөлүмүндө места жок. Деп урологияга жөнөттү. Урологияга барсак, аерде да места жок деди. Кайра ошо урологияда отурган кезде жанагы скорыйда жүргөн кыз Россия менен сүйлөшүп, ушундай албай атат десе, пульсы канча 18-20 дегенде көчөгө таштап койгула деди. Дегенде кыз ыйлайт. Мен кантип таштайм деп. Дегенден кийин анда немеге алып келгиле деди. Кайра нейротравматологияга алып келгиле деди. Нейротравматологияга алып келгенден кийин нейротравматологияда жанагы Россиядан келген врачтар жан келип аткан экен. Ошол жерден Чыңгыз деген байке экен, ошо мен биринчи немесин орус окуп ойлогон экенмин. Ошо Чыңгыз деген байке ошо экинчи этажга алып чыкты. Экинчи этажга алып чыксак мен кеч таң калганым күндүзү келгенде орун жок деген больницада 8-ci, 9-cu, 10-cu palatası катар 4-төн койкалуу бош. Ошо 10-cu палатага жездеримди жаткырды. Жаткырып, кислородный концентрат алып келип сайды, жарым саатта 70-ке көтөрүлдү. Анан кийин 86-га көтөрүлдү, дагы жарым саат ичинде. Анан кичине курсагым ачты, шорп ичем деди. Мен кичине сүйлөшүп тургандан кийин эле кайра состояние резко ухудшать этип эле комага түшүп калдым. Анан ошондо тигил Чыңгыз байке айтып атат, бизге эметпейт депчи. Жанагы возможность бербейт деп. Чынында эле аларга возможность бербейт. Качан ошо биз комага түштү дегенден жандандыруу бөлүмүнө алып бардык. Жандандыруу бөлүмүнө алып барганда деле коридорунда жандандыруу бөлүмүнө апарып түшүдүк, нары кирбейсиңер деп коридорго апарып койдук. Жарым саат ошо коридордон нары деле кирген жок, ошол жерде эле жарым сааттан кийин өлдү деп айтып берип койду. Ал нары жандандыруу бөлүмүнө кирген да жок, ошол жерде жатып эле өтүп кетти. Өтүп кетти дегенден кийинкиси концертибиз жана мен видео кайрылымдагы болду да. Ошо 6-ларда каза болгон жездердин история жанагы оорунун жанагы жыйынтыгы жөнүндө история болезин деп коет. Бейтаптын немеси деп коет экен, ошонусун кагазы жок. История болезин деген кагазды ошо больницада жок. Ошол жок деп отуруп түнкү саат 12:30 ал дагы ошол больницаны текшерип жүргөн экен. Мен эми ушул айдында да ыраазычылык айтып коеюн Акрам Мадумаровго. Ыраазыбыз, ошол жерден жолугуп түшүндүрүп айтсам, Тилек деген замглава врач экен. Ошого дайындады. Ал Мадумаровдун көзүнчө бүттү деп айтты. Айткандан кийин 4 саатта бүттү. Мадумаровга түнгү саат 11-де, 12-де, 1:30-да чалдым. Мен рахмат ушул малда түндөсү беспокоить эткеними дагы түшүнүү менен кабыл алып, тигини шаштырып бүтүтүп бергенине. Эртеси намазда да айтам, жол. Анан түнгү саат 3-тө катафалканы жеке катафалка менен алып кеткен болуп эткен. Ошол моргтун катафалкасы, бир эле катафалка экен, ошо менен алып кеткен. Катафалка түнкү саат 3-кө 15 мүнөт калганда катафалкага салып алып кетти. Общий 8 кишини бир эле алып кетти. Кыдыртып. Таңкы саат 5-те барат экен. Эртең менен саат 8-ге 15 мүнөт калганда барсак,
Ал жердегилер айтат, моргтогулар. Түндөгүсү 1 ачуу, андан кийинкиси 2 ачуу дегенде Кыргызда эртеси концерт эртеси болду. Моргко барсаң, моргтогулар айтты, история болезнинде бир эле өпкөсүнөн кагынган деген диагноз бар экен. Буну биз менен кое бере албайбыз. Буну биз экспертизага беришибиз керек деди. Экспертизага бериш үчүн 102-ге чалып койдук, следователь келип көрүш керек деп. 102-ге чалдык дегенден кийин 102-ге мен өзүм 3 жолу чалгандан ушунда очередь болуп атат, кокуй келатат деп айтып атып, саат 9-да 102 келди. 102 келгенден кийин эксперти ошо койду. Экспертине сүйлөшөт экенсиң. Экспертинен кийин жайды каза берели десе, жайга барсаң, жайдагы ошол жерде Атайын ритуалдын Бишкек ритуалдын неменин агентствонун ошол жерде бөлүмчөсүн ачып коюшуптур. Түндөсү ошо Мадумаровго дагы сурандым эле, ошону эртерээк ачтырып берсеңер, жайды анткени 10-да ачып коет эле. Анан барсам, өпкөсүнөн кагынгандар COVID-19 менен бирдей. Башка жактан бере албайбыз, куроздан беребиз. Макул берсеңиз десем, жөнөкөй жарандар каза болгондо 7,5 миң казган ичинде дегенин, булар казган ичинде азыр 10.905 сом деди. Неге десем, ушундай коюп берген иним мен асмандан чыгарып десем, мага берген тарифти мен айттым деди. Анан кечээ келип, силердин маалымат немеңерден окуп калдым, Атайын токтом бар экен. Бүгүн токтомду издеп таппадым. Анан жазылып атат да, жанагы Атайын коргоочу кийимди кийип шайманда деп. Өзүңөр деле кааласаңар барып көрсөңөр деле болот. А жерде эч бир шайманды да жок, кийүүчү каражат жок, эч нерсе жок. Аларга бергени башында сатып бериптир. Ал эми күнүнө 7 кишиден, 5 кишиден койгондо, кийин ал чечип ыргытылыш керек да. Андай жок. Тынбай алып бере турган аяк алып бербептир. Жөн эле өзү футболкачаны казып атат Нурлан деген жигит. Эми алынса болот. Жууганы киргенде санитарлар жууганга акча алат. Жууп береткен, дезинфекция кылып береткен, ошонусуна 3,5 миң сом. Бальзамировать этсең 6 миң сом. Клёнкасын өзүң алып келеткенсиң, скотчун алып келеткенсиң, ошо клёнка менен скотчту дагы алып келгениңдей кылып жасап бербейт экен. Анан шаар бийлиги штабтын иши нөл дегеним, штаб ошо жерге эпидемиологу же сан врачыбы ушу түшүндүрүп, ушу менен каза болгондор мынандай болуп көмүлөт, мынандай кылыш керек деген нерсени моргко жайдын башына коюп коюш керек. Эч бир андай нерсе жок. Биз мен жанагы тынбай ошол окуп атканыма байланыштуу деп ошол жерден үйгө да апарбадык. Ошол жерден де тууган урукту келбегиле, жакын туугандар эле келип, ошол жерде моргдун жанынан эле жаназа окутуп, жуунту ошол жерден жанагы дин башкармалыгынан чыгарган фатвасынын негизинде клёнка менен орап койду. Клёнканы ачпагыла деди. Өзүбүз жанагы Атайын каражаттагы кийимди сатып алып, эми Лалафодан сатып алдык. Эми ал кийимдин кемчилдиги эмнекен, кийип балдар коюп чыккандан кийин чаң тигилер кийимден өтүп кетет экен да. А чаң өтүп кеткенден тигилден өтүп кетеби деп мен коркконум ошол да. Ушундай. Эми ушинтип биз жайга койдук. Бул мамлекет эми айтып атат, ар бир каза болгон кишиге $1,800 кетип атат дейт. Мамлекетте $1,800 кетет деген адамдар биз өзүбүз төлөп атабыз го. Каякта акча? Жок дегенде ошо обработкасын жасап, жанагындай кылып адамдын колуна берсе, ошо врач ошол жерде сан врачы, башкасы түшүндүрүп берип турса, адамдарга жеңилдик да. Кечээ эле жакында ошол бирөөсү каза болсо, үйүндө жатып каза болуптур. Ошол өпкөсүнүн эки жагынан. Туугандары келип жууптур. Аларга айттым, жукпады барыңарга десе, мен биз эмне кылабыз дейт. Ушундай акыбал. Бийликте отургандарга, үстүнчү жогору жакта отургандар, кылдый жакта отургандар отписка менен мына каратып туруп эле тилек байке. Больницанын арткы жагында, караңгы жакта видеода койгонмун. Ошол жака чыгып алып 4 кишини кабыл алды. Бирөөсүн тарттым, берип атканын успейт этпей калдым, жанагын
съемканы алып келіп реанимациядан врачына бергенінчи тартқан успеть етпей қалдым. Ушинтип иштеп атышат. Өздерінің таныштарын арттан алдыда эшикте килдер кире албай турат. Ушундай акыбал. Биздеги. Эми дагы бир суроо. Бул жанагы ушундай оор абалда үй бүлөсүн, балдарын көрбөй иштеп жаткан дарыгерлердин азыр аракет кылып атканын көрүп атабыз. Дарыгерлерге рахмат. Анан ушундай өз ишин жакшы аткарып жаткан дарыгерлердин дагы кадыр баркында жанагындай акча алып иштеп аткан дарыгерлер кандайдыр бир зыян тийгизип атабы? Тийгизип атат. Бул мындай да. Ошол жерде өзүнүн баягы Гиппократтын антын туура аткарып аткан дарыгерлердин көп дарыгерлерди баягы бир карым айды бир кумалак чертет дегендей жанагындай адамдар көп экен да, жетекчилер көбүнчөчү. Мисалы үчүн ошол жандандыруу бөлүмүндө иштеген врачка жетекчиси айтпасына чокусуна ишке чыгабы. Жетекчилер команда берип айтат, эшиктеги жанагы 4-3 палатаны бош турганы. Сыртта орун жок. Киргенде мен өз көзүмөн көрдүм. Мен калгандарына кирбедим. Ал ордо деле может болгондур. А мен көргөнүм 3 палата бош турат да. 12 месте, койка месте. Алдын алып ошол жерге жатып, дарыланып калса айыгып кетет эле да. Эгерде мен жездемде ошол эртерээк жаткырып, ИВЛ аппаратка кошуп калганда, может да кичине эртерээк болуп ушинтип калсак айыгып кетет эле да. Канчадан берки бөлүнгөн акча, жок акча бар, бүтпөй отписка менен занят эткен мына бир районда 4 поликлиникасында рентген иштебегени кара. Туурабы? Не деген акчалар? Анан азыр да бир нерсе да тууган. Восток 5ке ачты го. 4 врач, 4 медсестра иштеп атат. 132 место экен. Ратбек Санатбаев атында. Жок, Ратбек. Эми 4 врачка дагы немени кошуп коюптур. Жанагы телефондон консультацияны. Бир врач ошо консультацияда отурат. 3 врач жанагынча кишини тейлей албайт дагы де. Физически успеть этпейт. 4 медсестра канча ошончо 132 келди. Киши толбойт. Эленайне иштегенге жаша ачып атабыз деп Facebook'та мактанышат. Адан көрө жандандыруу бөлүмүн ачыш керек көбүрөөк. Анткени элдин көбүрө өпкөсү жабыркагандар көп болуп атат. Оор акыбалда келип атат. Ал реанимация стационарда жатканга эмес, ал болсо жандандыруу бөлүмүнө жатканга даяр болуп калып атат алар. Ошо жандандыруу бөлүмүн көбөйтүш керек эле, адан көрө ошол акчаларын берсе, ИВЛ аппараттарды коюп жандандыруу бөлүмүн көбөйтүш керек. Мисалы үчүн госпиталдарда бүт жөнөкөй палатанын ордуна баардыгын жандандыруу бөлүмүнө өткөзүш керек. Реанимация стационарда көрөт, калганды жандандыруу бөлүмүнө жатсын деп. Антпесек бул акыбалдан чыга албайбыз тууган. Булар немени ойлонду билбейм. Азыркы бийликте отургандар бүт отписка менен занят эткен окшойт эле. Болбосо турат, жарандык коомду неме коргонуу деген бар. Жарандык коргоонуда ар бир машина, ар бир адамдын маалыматы бар. Адан сырткары военкоматтарда баарыбыз эле военный учетто турат. Ошол жерде жазылат. Запастагы аскер врачы, запастагы врачтар жанагы мединститут бүткөндөрдүн баардыгына запастагы офицер берет. Булардын баары военный учетто турат. Мобилизация кылыш керек все вообще, мобилизация кылып алар чакырыш керек. Мединституттар, колледждер, академиянын студенттери турат. Бүт бар мобилизация кылыш керек. Денемне сынарга укол сайган киши жатпай атат. Элде үйүңөн барып дарылан дегенден көрө. Туурабы? Буну жасаган киши жок, отурушат. Келген акчаны жеп эле мынанчадан айланат деп. Барып өздөрүнүн сүрөткө Гүлүй Алмамбетова дегенге окшоп барып сүрөткө тартып ыйлап. Анын эмне кереги бар ыйлагандан көрө? Адан көрө жасасын да. Денемне стационарга барып бир ыктыярчылар айтат. Биз кокуй жардам берип атабыз, тамак аш жеткирип атабыз деп. Тамак аш жеткиргенден мурун ошол жерде ыктыярчылы башка нерсени алып келсин, ошо кеткен акчасыначы үйүндө жатып эле бутка илешпей. МЧСтин балдары и так дезинфекция кылып атат. Служба тура. Ошол кеткен акчасына сатып берсин ИВЛ аппаратты. Чогултуп. Башка нерсе сатып берсин. Лекарство сатып берсин деп берип койсун. Башка жок. Врачтарга тийишпей үстүдөн чоң болгонду токтотуш керек да. Үстүдөн звонить этип сен мындан жаткырып кой деп кечеги Давлет Ибраим чыгып ошондор токтотуш керек да. Ага команда берип сен муну жаткыр деп бирөө муну алмашты дегендей.
Адан көрө врачтар өзүнүн ишин аткарып атат, берди команданы нормально. Hiç кошумча жардам укол сайганга киши жетишпейт атабы, бер. Лицензияны алганда жазылганда бүт жана граждандык коргонуу деген закон бар, ошондо жазылат. Менчиктин түрүнө карабай, мамлекеттик немени аткарыш керек. Жеке клиникалардын баары деген ишке тартыш керек. Лицензия алган болсо лицензиясын отозвать этиш керек. Алар акча жасаган деле белет экен. Акча жасаган эмес, мамлекет жардам берген билиш керек. Самографка менен занеместпи. Юрфа акчаны көтөрдүңбү? Эмне негизинде көтөрдүң? Жабыш керек, юрфа лицензиясын алып салыш керек дагы. Арестке коюш керек аны. Кортекс. Туурабы? Аптекаларды ошентиш керек. Болбосо мындай болбосо жок акыбал, күчтүү отуруп иштебесе. Президентке, премьер-министрге берип аткан отчетту караганда айлаш керек де, аларга жетип аткан маалыматтын туура эмес болуп атат. Мынандай кылып атабыз деп айтып атат күндөчү. Кабыл алып атабыз, места турат дейт. Места турган менен барып аткан скорийдеги маалыматты угуп койсун жок дегенде. 118 деген телефону сүйлөп эле коюш керек да, министрликтечи. Анан 62 17-32 жана Нурулла менен неме, Кубаныч беле? Ушул экөө жумуштан кетириш керек бул экөөнү. Телефон албаш койгон үчүнчү. 112 деген бизде служба бар, МЧСтин алдында. Ошол жерге консультацияга бир врачты отургузуп, 112 күнү түнү бүт Кыргызстан апкат иштейт, турат. Ошону пайдаланыш керек де. Даяр служба турат да, 112. Немеси бар, скорый менен да, башка больница менен дагы связь, бардык нерсенин тармактары болгон служба турат. 112 даяр. Акча 118ге кетирип отургандан ошону апарып отургузду ошонун жанына бир врачты. Иш болот эле да. А бизде отургандардын жумушун кылбасаң бошотуш керек болуп калды. Кеткиле мүнтүп отургандан көрө. Туугандар. Анда бир сиз азыр айтып кеттиңиз, Кыргыз-Түрк ооруканасында жаап коюшуптур, орун жок деп айтышат. Айрым бир маалыматтар чыкты, ошол жерде бийликтегилер, айрым бийликтегилер өздөрүнүн тааныштарын таныш билиш кылып жаткырып атыптыр деген дагы маалыматтар чыкты. Ушун кандай чындыгы бар? Бул болушу мүмкүн. Анткени мындай да, эшигин алдына, өтүп барасаңар, Кыргыз-Түрк ошо ооруканасынын алдына мындай карапайым кишини жакындатпайт эле. Барып кирип көрсөң эле кубалап чыгат, милициясы бар. Ал жакка ким жатып атат да, маалыматты эгерде ошол министрликтеги адамдар өздөрү ак болсо, Кыргыз-Түрк ооруканасында карапайым канча киши жатканын көрсөтүп бере алса маалыматты. Ишенет элек, көрсөтүп бере алышпайт. Каратаевы дагы, Абдыкеримови дагы. Көрсөтүп берсин, мына ал адамдар жатты деп. Аны ишенелик. Усупбаевга да айта алам да. Усупбаев дагы. Анан Бошкоевга да айта алам ушуну. Көрсөтүп бере алышпайт. Если Бошкоев, Усупбаев, ошо башка директорлор, больницанын главврачтары өздөрү таза болсо, ошол жерде күнү түнү ошол жерде туруп, маалыматты берип туруш керек. Эшиктин алдында, больницанын алдында келген адамга карапайым эл билбейсиң, машина менен ташып жүрөсүң, өзүң машинаң менен. Тууган, мына ал жерде жок. Мына ал жерде бир орун бар экен, мына ал жерге бар, мына жерге бар деп маалыматты айтыш керек да. Ушу маалымат айта турган больницаларда маалымат айта турган киши жок. Персоналы, медперсонал макул иштесин. Административный персоналды отургузуп ошол жерге айтып койсо болот да, айлыгын алып атат административный персонал. Туурабы? Бухгалтеры, зам, 2 зам отурат, 3төн замы бар. Жок деген ошо маалыматты бере алат, врач да алат эле. Ошондойду отургуп иштесин да. Айлыкты алып атат. Биз мисалы үчүн мен иштейм, вокзалда иштейм. 4 сааттан жаздырып берип кечке чейин иштеп атабыз. 1-июндан бери. Ага чейин айлык жоготуп турдук да биз. Бестережене чыгарып ийген. Булар ошо айлык алып иштеп аткан Бошкоев, Усупбаевтар замдарын отургузуп маалымат берип койсунчу, жок деген эшиктин алдына келген адамга, карапайым адамга. Тууган, мына ал bizde орун жок. Мына
мынча, мына жерде мындай орын бар, мына ал жерге барсаң мындай дарыланасың депчи айтып коюш керек да. Ушундай болуп атат тууган. Будан башка мамлекетте иштеген адамдардын алдындагыларына сөз өтпөй калса анда бошотуш керек. Болсо алдындагылардын баардыгын тазалаш керек. Кыргызда айтат, балык башынан сасыйт, бирок куйругунан тазалайт деп. Куйругунан барып тазалаш керек. Жанагы этектеги врачтардан баарын тазалап, үстүгө алып чыгыш керек. Болбосо болбой калыптыр. Династия кылып алышыптыр. Больницаларда туғаны, паландын туғаны иштейт, бул врачтын туғаны. Жок. Мындай болсо болбойт туугандар. Ушун менен биздин маегибиз соңуна келип жетти. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугу аманчылыкта, эсин аман, жакшы күндөрдө жолугушалы. Саламатта туруңуздар.